Казанга деле чабылып жүрдү. Казаны жакшы. Казанга барып эле токтойт дегин. Казандар акылдуу да ал жерге. Ал жерге гана жолдун кое бересиң. Ат өзү ойнойт. Прямой бара берет дегин, а? Прямой барат. Барганда айланып ат кезде ургузбайт. Торпоголакка салдыңбы, салбадыңбы? Торпоголакка ака өзүм жаш болуп калгам. Жаш болуп анча коркот болчу жаш кезимде. Торпоко салбадым дегин, а? Торпоко сала албадык деле. Такаулакка чабып жүрдүк. Торпоголакка деле бул жерде байкебиз бар. Сыймык деген. Ошо салып. Жана өзү баягы хадистеги ат экен укам атыңчы. Баягы 3 бутак, 1 буту караба, түсү дагы дал келет экен ошонгочу. Мисалы карагер торурак экен, бирок хадиске туура келет экен атыңчы. Акча задержка болуп акча бербей кредиттер келе берип ака. Мамлекеттик өчө өз алда. Бербей атпайм акча. Бирок мамлекеттик болсо бериш керек, а? Керек. Эми кичине күтүп калсаңар керек, кичине задержка болуп калса керек. Майли Марат Балбан. Мынакей туугандар, бүгүн Жалал Абад Нокен айыл өкмөтү Шалкы айылынан Марат Балбандын энчи аты сатылып атат. 8 жылдан бери колумда экен дейт. Окей. Жакшы ат болгон үчүн 8 жылдан бери ушул короодо турат экен. Жазы менен ошодо кугазы турат экен, кышы менен улак чабам дейт. Марат Балбан, анда эмесе аттын маалыматын бир четтен айтып берсек, анан алып чыгып бастырып да коебуз, а? Акам раса арызданып атат мага. Ушундай дейт. Көлгө барып иштеп келди эле дейт, айлык тийбейт ат дейт. Кредиттер бар эле келип калды дейт. Ошол боюнча өзүң бир четтен айтып берчи укам. Ошого атын сататкан себеби Бишкекте көлдө иштедик элек. Канча аэропорттун алдында. Айлыбыз тийиш керек эле ага. Ал жактан задержка болуп тийбей, кредиттерибиз келип, акча тартыш болуп, сатайын деп чечтим болчу ага. Сатканы мажбур болтам деген, а? Эмесе аяктан айлык тийип калганда сатылбайт эле, а? Ооба ага. Аяктан айлык тийгенде атын сатпай, атын өзүндө калат болчу ага. Мынакей тектүү өзүбүздүн кыргыз жылкыдан экен. Бою деле 1.50-55 бар окшойт экен, а? Метриме ölçüp көрбөпмүн ага, 1.55 ортосу ага. 50-гине тартып ала берсин ким келсе дагы. 50 мен чамамда ушундай бир 50 чыгып калгыдай да, 50 өйдөрөөк болсо керек. Укам аттын өнөрлөрү жетилдеп караганга жоошпу? Ака ушу мен көлгө кеткенден бери атты карындашым карайт. Карындашым бар. Жаш. Өзүмөн кичинекей укам бар, ошо өзү карайт. Жаш балдар эле жетилеп карайт, а? Ооба, жетилеп ушу атканама чыкпай ушу үйдө карап, өздөрү минип, койго минишет бул да. Жаш балага деле мингизе берет, жоош экен да ата? Жоош өзү. Анан немеси? Жашы боюнча 5 асый. 5 асый. Сага ошондо 1 жашында келгенби? Ооба, жайлоодон энеси менен ажыраган балда мен колума келген. Ошондон бери өзү колумда ага. Охо, кыскасы мындай айтканда мен баягы өтө эле жакын алып бербейин. Мындай айтканда сен менен эле чогуу ойноптур да бул, а? Жаныбар. Молодец. Мен дагы Марат кылган ушу ат болот ага. Палбан кылган деген, а? Муну менимче 5-5ке деле чабып жүрдүң атта? 5-5ке чапты ага, кыйлы өзү таанытты ага. Окей, 8 жыл. Жетилеп караганы жоош, кыскасы ат баягы алтысында ат болот деп коет. Бу ошондо 8 жаш болуп калабы, а? 5 асый болгон болсо 8 жаш болуп калат экен да, жаныбар. Өзүң үйрөтүп, өзүң тарбия кылгансың. Өзүм тарбиялагам ага. Жаш кезибизден бери өзү атка бакканбыз. Ооба. Атты жакшы таптап, жакшы суутканбыз ага. Быйылкыга дагы Кудай кааласа настройлор жакшы келаткан экен да, күзгө чабабыз деп, а? Ооба ага. Биринчи улактарга. Настрой жакшы болсо ага быйыл. Эми ким кимге насип этсе дагы алат ага ушу жакшы суутуп алса ат формада ага быйыл. Кудай кааласа, жазы менен жем жеп турду? Жазы менен жем жеп, ушу атканадан чыкпай, жайлоого бир жолу чыгып келдим. Мал жеткирип келдим 4 күндө. Кара көлгө мал жеткирип жолго керек болду, ат күчтат керек болуп ушу атка баргам. Жакшы палбан, молодец. Бирок атың деле мага жакты бирокчу. Мындай омоктуу жакшы ат экен, белдүү. Анда атты алып чыгып, нары бери бастырып коелу анда. Көрөлү ага.
Mayli, жетелеп чыгасың анда? Palvandın аты. Мен мұны көріп, чекир линиядан емес екен дедім. Чекирден емес пе есілчі? Жоқ, ошай Тосколдан, Қарабақ айынан Ауыш деген ауыл бар екен. Ошоның атын бийлеген балдар екен. Ай, палван. Қайыр көтөбүз? Арка жакта эле. Чак өтө эле, аңга чейин мен өчүрүп турат окшойм андай. Палвандын атын алып чыктык. Көптөн бери туруп калганбы Марат, а? Ооба. Неме кыл? Эки жака бастырайлы эми атты. Окей. Только улак үчүн гана кармагансың атты, а? Ооба. Убакты деп эле. Жашыбыздан бери убакты эле өткөн экен. Улакка кызыккан адам, атка кызыккан адам бөлөк да бул. Баягы кыйналып ысыкта чөп салып, кээде талак аркандаганда, элдин баары салганда атка карап жөнөйсүн. Түндү менен уктабай таң ашырасың, кээде баягы сааты менен караш керек болот улактан келгенден кийин. Улактан эгер чарчап кетсек да ошо атты караш керек. Эң биринчи дегин. Жакшы. Чабып, жылап көрсөндөн десем ат көптөн бери Туруп калган дегин. Асты, күндө асты болот бул керек. Ооба. Мындай жүгүргөндөрү күлүк баттын. Ат ака мындай салмактуу көрүнгөнү өтө күлүк ака. Жүгүргөндө, Така улак чабып атканда така улак тушу такымдап калган болсоң, болду ака. Кайсыл жери бар да, такымдап чаптыңбы? Качты. катуу качат деген ашкандан кийин, а? Улак ашка чапты ушали. Малчыманын атына ошол көрүнүп турат ака. Малчынын атына окшот дегин. Ана жөнөкөй ат ака. Жоош дегин, а? Мындай жөндүү. Жанагы өзү баягы хадистеги ат экен укам атыңчы. Баягы 3 бутак, 1 буту караба, түсү дагы дал келет экен ошонгочу. Мисалы карагер торурак экен, бирок хадиске туура келет экен атыңчы. Боюн жашын деле маалыматтарын айтып койдук окшойт. Мындай чубатып, нары бери бастырып кой укам. Окей. Кудай кааласа баягы суусу келип, эме болгондон кийин дейт жеңилдеп калат дейт ат. Окей. Улакай издеген балдар болсо мынакей 8 жашта экен атчы. Ар кандай адамды улакчы кылат да бул. Же окуп койгон да бул ат. Болду Марат. Бешпештерге чабып жүргөнбүз ака. Казанга деле чабылып жүрдү, а? Казаны жакшы. Казанга барып эле токтойт дегин. Казандар акылдуу да ака ал жерге. Ал жерге гана жолдун кое бересиң. Ат өзү ойнойт. Прямой бара берет деген, а? Прямой барат. Барганда айланып ат келсе булгузбайт. Торпо улакка салдыңбы, салбадыңбы? Улакка ака өзүм жаш болуп калгам. Жаш болуп анча эле коркот болушу жаш кезимде. Торпоко салбадым дегин, а? Торпоко сала албадык деле. Така улакка чабып жүрдүк. Торпо улакка деле бул жерде байкебиз бар, Сыймык деген. Ошо салып көрүнгөн жерде эле жеп жүргөн ортосуна. Эптеген адам жакшы чабат ака. Буну баягы аркага иштеп жетелеп алдырыш керек экен бул ат менен, а? Молодец. Калгандар жетелеп, такелеп жетелеп калганда жакшы жеңилип жакшы алдырып жүрдү. Көптөр өзүм дүзгө малы Москвада болуп калып аты деле кеч чыкты ака. Багыдан кеч чыкты дегин. Кеч чыгып, жайы менен туруп көптөр. Акырында така улактарга эле жетишип калдым мен дагы. Быйыл мына раза чабам деп өзү да даярданып жүрөт болчу. Аяктан неме болуп калды дегин. Көлдөн кичине акча задержка болуп акча бербей кредиттер келе берип ака. Мамлекеттик өчө өзү алда. Бербей атпайм акча. Бирок мамлекеттик болсо бериш керек, а? Берет. Эми кичине күтүп калсаңар керек, кичине задержка болуп калса керек. Майли Марат Палбан. Базарың өрсүн, жакшы сатып ал. Эгер биз себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо барган жерине бир берекелүү жакшы адам болуп кызмат кылып берсин жанагы. Жакшы Марат Палбан, базарың өрсүн эми. Аттын баасы канча болот укам? Канчага коесуң аттын баасын? Аттын баасын ака жөндө эле сарам буюрса. Жаккана 280 ака. 280 миң сом. Байланыша элек. Ала турган адамдар чала берет, а? Кызыккан адам, а? Кызыккан чалсын ака. Өзүм номерим коем ака. Болду. Телефон номерди экранга коюп коебуз укам. Майли базарың өрсүн, жакшы сатып ал.
Эми биз себеп болуп кимдир бирөөгө ат насип болуп турган болсо барган жерине берекелүү жакшы аттардан болуп барсын жаныбар.